Мына Кудай кааласа бүгүнкү биздин Каракөл шаарында жылуулук ишканасы ачылды. Республикалык бюджеттен 44 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, отканалар капиталдык ремонттоодон өттү. Жылуулук түтүктөрү жаңыланып, тургундарга жылуулук коромжусуз бериле баштады. Здание алыпка где-то 4,5 миллиондой куралган. Реконструкция иштери жүрүп атат. Андан сырткары түтүкчүлөрдү алмашып, жогоруда айткандай где-то 1,5 километрдей ысык түтүкчүлөрүн алмаштырдык. Ошондой эле 2 от казан каралган. 2 от казан реконструкция иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир реконструкция иштерибиз аяктап, нагрузканы, тепловой энергиянын нагрузкасын 2ге бөлүп атабыз. Кудай кааласа Каракөл шаарында толук кандуу жылуулук берилет деп убада берип кетебиз да. Буга чейин шаарды жылуулук менен Токтогул КСДРнин каскадына караштуу жылуулук менен камсыз кылуу цехи тейлеп келген. Ушул жылдын апрель айында жылуулук берүү цехи Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөн. Бул имарат механикалык устакана катары пайдаланылып келген. Куттуу баяндуу мекеме болсун, коллектив жаз жайы менен Кудай кааласа дайрыктарды көрдүк. Шаарыбыз кышта жылуулук менен чыгып кетсин деп. Мынакей коймада азыр айтылып кетти, котелдун алды жүрүп калды. Ушул ишибизге ийгилик, тынчылык болсун. Каскадтан дагы биз өгөй баады болуп келсек керек. Анан биздин моундай жакшынакай ак жолтой моундай апабак жакшынакай үйдү ачып бердиңиз. Баардык условияны биздин балдарга эмеге биздин администрацияга түзүп бердиңиз. Ошондой эле бизди дагы карап, биздин дагы жумуш ордубузду жылуураак кылып, жакшынакай алып карап берет деп сизге ишенебиз. Ошондой эле биздин айлыгыбызды дагы ушу каскадтын мурда кандай алсак ошого дагы теңеп беребиз деген бизде үмүт бар, сизге ишенебиз. Азыр деле төрага да айтып кетти, зарплата маселесини. Ал маселени карайбыз, кийинки жылдарга сөзсүз ал көтөрүлөт деп айтып кетем да. 3 ай мурда реконструкциялоо жумушу башталып, 2 бөлмөлүү имаратка 7 бөлмө кошулуп, заманбап жайга айланган. Жаңыдан пайда болгон мекемеде жалпы 100гө жакын кызматкер эмгектенет. 4 миллион сомго имараттын капиталдык ремонту жүрдү, 40 миллион сом техникалык шартты жаңылоо, түтүктөрдү алмаштырууга жумшалган. Каракөл шаарчасына отурганыбыздын себеби азыркы күндө бул шаарда өзүнө караштуу здание болгон эмес да. Бир 2 комната здание деле отурушкан булар. Ошого биз биринчи кезекте коллективге шарт түзүп берүү максатында өзүбүздүн Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын бюджетинин эсебинен ушул зданияны жакшынакай ремонт кылып, мына бүгүн ишке салып берип атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй аябай жакшы, уют бар ичинде жакшынакай здания болуп берилип атат. Жалпысынан Каракөл шаарында 4000ге чукул абонент бар. Анын ичинен 85 мекеме ишканалар, отканалар негизинен электр энергиясы менен жылытылат. Бул жылуу Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Каракөл шаарынан.